акыркы ошо мыйзам чыккан боюнча, менин угушум боюнча апрелдин 30-на чейин баягы нелегальный мигранттар чыгып документтерин тууралап кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк берди Россиянын мыйзамы боюнча. Анан мен өзүмдүн документтерим дагы туура эмес болгонуна байланыштуу өз каалоом менен эле эч кандай баягындай милициялар кармап алып, өзүмдү кыйындатып, өзүмдүн абалымды кыйындатууга алып барбай эле өзүм чыгып кетүүнү макул көрдүм. Массовый көпчүлүгү семейный. Өзүм дагы семьям менен элем, мен да семьям менен келдим. Самолетто дагы көпчүлүгү семьялары менен, балдары менен көп кайтышты. Камалбайт, бул административный выдворение эле болот. Россия Федерациясынан чыгарат. Ошол эле август айында киргизилген мыйзамга ылайыктуу. Ошо миграционный бул жарандар контролируемый выезд деген бар. Ошо контролируемый выезд менен алар чыгып кетиш керек. Бир гана административный болот, выдворение кылат, депортация болот. Срогун эми өздөрү айтышат, ар бир мыйзам срогуна карап туруп чыгарылышат. Кыргызстан жарандары барып, ошол МФЦ дейт, многофункциональный центр, ошол жерге барып, эмгек келишимин көрсөтүп, өзүнүн жүргөн мыйзамдаштырыш керек. Эмгек келишимин, анан жанакы эң керектүү документтердин бири бул ошол биометрикка тапшырыш керек, медицинский осмотрдон өтүш керек. Андан тышкары дагы ошол штрафтар болбош керек, административный. Чет өлкөгө ишке орношуу деген тиркемеге кирет дагы. Ушул жерде Россия Федерациясынын аймагын караса, бул жактагы ошол биз менен келишими бар. Россия Федерациясынын аймагында жайгашкан ошол организациялардын тизмеси бар да. Орусия менен бизде түздөн-түз ошол жумуш берүүчүлөр менен келишимдерибиз бар. Биздин ошол келишимдер кайсыл жумуш берүүчүлөр боюнча маалыматты биздин официалдуу сайтыбыз бар, Migrant Check KG деген сайт бар. Ошол жерде ошол Россия Федерациясында менен жумуш берүүчүлөр менен эки тараптуу келишимдер түзүлгөн.